Пандемия күч алганда Талас облусунун Кара Буура райондук ооруканасына киши батпай калган. Буга байланыштуу бейтакпананын башка илдет менен ооругандарды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Тажи вирус ушу жугуштуу илдет болгонуна байланыштуу биз негизги имараттан көчүрүү максатында биз ушул имаратты күзгү суук мезгилге даярдык көрүп атабыз. Өзүнчө жайгашкандыктан хирургия бөлүмү, төрөт бөлүмүнө кооптуу болбош үчүн биз ушул имаратка көчүрүүнүн аракетин жасап атабыз. Маселени чечүү үчүн райондук оорукананын жетекчилиги менен жаштар пайдаланылбай турган имаратты оңдоп түзөө боюнча демилге көтөргөн. Мындан 2,5 гана ай убакыт мурда бул жерде көрүнүш таптакыр башкача болчу. 20 жылдан ашык убакыт бою кароосуз калып, бул имараттын кейпи кетип калган. Район жаштары жана аймактык оорукананын жетекчиси биргеликте атайын демилге көтөрүшүп, имаратты толук бойдон оңдоп түзөөдөн өткөрүшкөн. Учурда керектүү жабдыктардын баары тең сатылып алынган. Кудай буйрса, жакын күндөрдө ачылып алдында турат. Каражат жагын жергиликтүү ишкерлер өз моюндарына алышып, калган жумушту жаштар уюмдары бүтүргөн. Каралбай калган больница бар эле, ошол жерди ашар жол менен кылсак болобу дегенден биздин жаштарыбыз колдоп кетишти. Кел анда кылсак алалы ашар жол менен деп. Материалдын озо строй материалдарды спонсорлор алып берип атышты. Биздикилер өзүбүздүн тургундар поколение болуп, жыл болуп ушул жерде комната кылып бөлүп алышып жасашты. Жалаң ашар жол менен болду. Бардык эле өлкөлөргө келген кырдаал бизге да келген себептен карапайым элдер кыйналып, ошол себептен бирибизге мындай жөлөк таяк бололу деп, бирибизди жөлөп таяп ушул кырдаалдан чогуу ынтымакта чыгалы деген ниетте болду. Учурда аймакта коронавирустун болжолдуу экинчи толкунуна даярдыктар көрүлүүдө. Бул багытта республикалык штабтан тиешелүү тапшырмалар алынган. Областной штабта, райондук штабта бул маселелер аябай актуальный маселе болуп биринчи орунда туруп каралып атат. Биз ага карата район боюнча мектептерди, саламаттык сактоо тармактарын даярдап атабыз. ФАП, ГСВ, үй бүлөлүк дарыгерлер топторун ошолордо ар бир эмеде ысык суу, муздак суу киргизилишин, көмүр отундары менен жылуулук системаларынын оңдолушун көзөмөлгө алып иш жүргүзүп атабыз. Ремонттолгон имаратта дарыгерлер жана бейтаптар үчүн бардык шарттар каралган, ысык суу да чыгарылган. Пандемиядан соң бул оорукана ыкчам жардам берүү бөлүмү катары иш алып бармакчы. Бактыбек Маматсаев, Пирамида, Талас облусу.